Assalamu алейкум, урматтуу биздин Тез кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы эле катталуучулар. Бүгүн 9-июнь 2020 жыл. Биз өткөндө Кара Суу шаарындагы өзгөрүүлөр жөнүндө бир видео жүктөгөм. Ошондо комментарийлерде Аравандын жолун сураган катталуучулар болгон арабызда. Ошого байланыштуу биз бүгүн Араван районуна атайын съемка иштери менен келип кеткенбиз. Дыйкандар менен таанышып, картошка түшүм жыйналып жатканына байланыштуу картошка тартып кеттик. Ошондой эле биз азыр жумушту аяктап Ош шаарына сапар алдык. Биз ушул жолдо баратып, жөн кетпей сиздерге Аравандан Ошко чейинки жолду көрсөтүп кетели деп атабыз. Азыр түшкү саат 1:30. Күн аябай жылуу, аба ырайы ысык. Канча десем бир 36 градус болсо керек. Картошка быйыл жакшы болуптур, бирок жылдага салыштырмалуу түшүмү бир аз анча чоң эмес болуптур. Себеби быйыл эрте жазда үшүк жүргөндүгүнө байланыштуу көпчүлүк дыйкандардын картошкалары үшүк алып үстүнө чыккан нөмөлөрүн бир аз кечеңдей түшүптүр, 15-20 күнгө. Бирок негизи жакшы дейт. Былтыры картошка кыйла арзан болгон, бирок быйыл жакшы бага сатып атабыз дейт. Дыйкандар картошканы ушул жеринен 20 сомдон оптом алгандарга дүң сода менен иш кылган алып сатар чайкоочуларга берип атышыптыр. Негизи Араванда кооз жерлер көп, ыйык жерлер көп, Челюстүн жана башка ошондой эле. Анан ол Ош Араван жолунун боюндагы таштын, тоонун ичине чегерилип жасалган үйдү билсеңиздер керек. Бул астайын особняк, бирок ичини бир дагы телеканалдан же видео материалдан көргөн эмеспиз. Тартып дешет көбүнчө ээси. Бирок бул дагы болсо негизи курулуш тармагындагы архитектуралык жактан өзгөчө үй деп бааласак болот Аравандагы. Аравандын жолдору эми билесиздер, Кыргызстанда бардык эле жолдор идеал эмес. Жаңы жолдорду эсепке албаганда уңкур-чуңкур, жакшы ремонт болгон эмес. Мындайча айтканда капиталдык ремонттон өткөн эмес көп жылдан бери. Бирок шаардан чыккандан кийин жаңы асфальт басылган. Ал жерде дагы азыр жол ара баратып көрсөтөбүз. Араван эмнеге жылуу? Негизи Кыргызстанда Кара Суу жана Араванда күн аябай жылуу болот. Анан дыйканчылык дагы эрте башталат. Кара Сууга салыштырмалуу Араванда эрте башталат. Бүгүнкү картошка эккен дыйкан менен сүйлөшкөндө алар 20 февралда картошканын үрөөнүн уже жердин астына жерге себишкен экен. Ошондо 90 күндө бышса картошкасы майдын 10-15-терине казып алат элек деп атат да. Быйыл гана ушундай кечеңдеп калган. Кыргызстандын негизи бардык эле жерлери кооз, жаратылышы сонун. Тоолорду көрсөңүздөр болот, өзгөчө кайсыл районго барбайлы, кайсыл жерге барбайлы мына ушундай табияттан берилген кооздукту көрсөк болот. Албетте Кудай ушундай бейиштин төрүндөй болгон жерди Кыргызстанга бергенине шүгүр келтиришибиз керек. Араван жөнүндө айта кете турган болсом, калкынын саны көп, жыш жайгашкан. Бул райондо негизи элдин көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Ошол эле картошка, курма, сабиз, пияз, пахта негизинен. Пахтаны билесиздер, күн жылуу болгон жерде пахта дагы жакшы болот. Андан сырткары мөмө жемиштерден шабдалы, кокон килас, өзгөчө анжирди көп эгишет.
Билесиздер, Ош шаарында сатылган, Тешик ташта сатылган мына ошол чараларда жалбырактардын арасына коюп саткан анжирлердин көпчүлүк дээрлик басымдуу бөлүгү мына ушул араван жергесинен барат. Андан сырткары курманын түрлөрү, лимонный, королевский, лепешка деген сорттору дагы мына ушул аравандагы дыйкандар жетиштирип сатышат. Андан сырткары аравандын экономикасы жөнүндө айта турган болсом, чоң завод фабрикалардан эми баягындай өндүрүштүк жактан өтө деле күчтүү деп айтпайм, бирок ошол эле учурда мына шаардан, Ош шаарынан чыгып Араванга келгенге чейинки аралыкта бир канча цемент заводдору бар. Бул Араван цемент заводу, андан сырткары Синжипирим цемент заводу Гүлбар айылындагы. Булардан цемент заводдордон түшкөн салыктар мына ошол Араван районунун жергиликтүү бюджетине салыктардын канча бир бөлүгү түшөт. Бул дагы болсо ушул айыл өкмөттөрдүн дотациядан чыгуусуна же болбосо жергиликтүү элдин жашоо шартын жакшыртууга кыйла болсо жардам берет. Анткени билесиздер, Кыргызстанда көпчүлүк эле жерде өндүрүш жок, завод, фабрика жок, бирок цемент завод, окшогон эң керектүү, турмушка керектүү делген фабрикалардын, өндүрүштүк цехтердин болгону бул албетте жакшы нерсе. Биз жана айтып өткөндөй, Аравандын жолу жаман дегенибиз, анткени мына ушул жерден асфальт убактылуу бир аралыкка бүтөт да. Менимче бул жерге жаңы асфальт төшөө иштери үчүн даярдыктар жүрүп аткан болсо керек. Буга чейин Араванга жетүүнүн азабы деп ушул Тимедиа каналы атайын сюжет жасашкан Араван боюнча. Негизи мен азырынча асфальт баспай аткан себебин толук билбейм, бирок былтыры Ош Баткен Исфана трассасын ушул асфальты неге кечеңдеп атат деп суроо болуп, анан шаардагы, Ош шаарындагы, Кыргызстандагы бардык массалык маалымат каражаттары барышкан. Атайын пресс-тур болуп, ошондо алардын жолу мындай болгон. Эмне үчүн жол мындай болуп көп убакытка чейин турат дегенде, булар жолду даярдап, долбоорду даярдагандан кийин жолду тегизлешип, андан кийин унаалар каттап, мына ушул жолдогу таштар, шагал, жолдун негизги кыртышы, үстүңкү кыртышы, мындайча айтканда, орусча айтканда трамбовка болуш керек экен да. Тыгыздалып, ныкталгандан кийин мындай жакшы болот экен асфальт баскан. Анткени жакшы билесиздер, бизде жаңы эле басылган асфальттар кээде жаракка кетип, же болбосо көп өтпөй эле кайрадан оңдоо иштери жүрүп калат. Анын себеби катары ошол трамбовканын жакшы болбогондугун айтышат да. Мына азыр көрүп турасыздар, унаалар бул аралыктарда аябай жай жүрүшөт. Саатына орточо эсепте 20 чакырым, 10 чакырым, эми анча мынча түйү бийик унаалар болсо 40та деле жүргөндөрү бар. Бул асфальт басыла турган жер, же болбосо асфальты жок жер орточо эсепте бир чакырымдын тегерегинде окшойт, же андан көбүрөөкү. Мына портерди көрүп атасыздар. Шашылыш окшойт, тез эле өтүп кетти. Орточо эсепте саатына 50-60 чакырым менен кетти окшойт. Бул албетте эми тез жүрсөк деле болот, бирок бизде унааларды абайлаш керек. Анткени унааны оңдотуу үчүн дагы көп каражат кетет. Ходовой деген бар. Дөңгөлөк жарылып калса, бир дөңгөлөктүн баасы 2000 сом жеңил унаалардыкы. Ошол жактарын дагы караш керек. Эми Араванга көп эле келгендер көп эле болуш керек. Негизи Араван жылуу болгондуктан, жана башында айтып өткөндөй, пактанын мекени. Ошого байланыштуу мына ушул Араванга кире бериш жерде бул бетинде жүгөрү же будай билбейм, бирок бул жагында пактанын атайын темирден жасалган статуэти коюлган. Же болбосо пакта Аравандын символикасы деп айтсак болот. Мына ушундай эки бетти көрсөңүздөр, дарактар, бадалдар, кайрыгачтар, камыштар. Баягы кинодогу окшогон жол. Бул жагы жол тегиз, асфальт жаңы басылыптыр, эми коркпостон саатына 70-80 чакырым жүрсөк болот.
Андан сырткары дагы бир нерсени айта кетейин. Ош Араван жолунда билесиздер, Өзбекстан менен чектеш Араван району. Ушул эле асфальттын боюнда көп өтпөй эле асфальт бүткөндөн кийин эле бир 4-5 метрден кийин коңшу мамлекет болгон Өзбекстан Республикасынын чек арасын көрүүгө болот. Мына дал ушул жерден баштап Өзбекстан Республикасынын чек арасы көрүп турган болсоңуздар, атайын чек ара мамычалары, тикен зымдар тартылган. Андан сырткары дал ушул тартылган зымдын могул жерде Өзбекстан чек арачылары дагы жүрөт. Бирок биздин чек арачылар көрүнбөйт. Негизи тикен зым тарткандан кийин Өзбекстан Республикасы Кыргызстан менен болгон чек араларын мен өзүм да Кара сууда жашайм. Кара суудагы чек араларын ушул тикен зымдын ичкери тарабынан тереңдиги 3 метр, эндиги 3 метр кылып атайын чукур казып коюшкан. Бул баягы чек араны бузуп өткөндөр үчүн тоскоолдук болуш үчүн. Анткени буга чейин чек ара дал ушул чек арадан жүк алып өткөндөр, же болбосо өздөрү качып өткөндөр катталганлыгына байланыштуу Өзбекстандын өкмөтү 2013 жылдан баштап мына ушундай чек араларында атайын аңдарды казып чыгышкан да. Мына ушул кең жайлоо деле эмес, эми бирок чакан жайлоо десек дагы болот да, малдар жайылып турат. Ушул Өзбекстанга караштуу жер экен, бирок негизи мурда Кыргызстанга тиешелүү аймак болгон дешет. Эми кандайдыр бир себептер менен Өзбекстанга өтүп кеткен деп айтышат көп маалыматтарда. Бул боюнча менин так маалыматым жок, бирок карап турсаң эми мондай тоолор өзү Кыргызстанда болгон да. Балким мурда биздин ата бабаларыбыз ушул жерлерде мал жайып, кой жайып, дыйканчылык кылып, чөп чаап жүрүшкөндүр. Таң калыштуусу мына ушул жолдон кетип атканда эле жолдун четинен эле коңшу өлкөнүн чек арасы башталып кеткен жери, бирок таң калабызбы, таңыркайбызбы, бирок бул ушул коңшу мамлекеттин Өзбекстандын чек арасы. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы убактарда ушул Баткенде, Жалал Абадтагы кээ бир райондордо Өзбекстан менен чектешкен жерлерде, Баткенде Ош Баткен Исфана жолундагы Тажикстан менен чектешкен жерлерде ар кандай чек арада конфликттик кырдаалдар болуп турат. Бул боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүү болуп, тактоо иштери жүрүп атат деп айтышты өкмөттөн. Андан сырткары дал ушул маселе боюнча Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы мурда күнү өзүнүн пикирин билдирди. Биз коңшу мамлекеттер менен болгон жылуу мамилени ушул чек арадагы конфликттин эсебинен бузуп албашыбыз керек. Биз коңшулар менен бекем мамилени бузбашыбыз керек деп баса белгилеп, мына ушул Сох аймагындагы Өзбекстандын жарандарына мындайча айтканда кулак кагышкылуу эскертүү берди. Бул нерсе, бардык нерсе, чек арадагы кырдаалдар бул конфликт менен, чыр-чатак менен эмес, уруш талаш менен эмес, бул дипломатиялык жол менен чечилет деп айтты. Негизи бул туура. Сөзсүз түрдө муну өкмөттөр аралык атайын түзүлгөн комиссиялар, атайын кызматтар жүргүзүп, тактоо иштерин, делимитация, демаркация иштерин жүргүзүшү керек. Андай нерсеге ар ким өзүн билемдик кылып аралашпашы керек да негизи. Андыктан жакшылыктан үмүт үзбөйлү, буюрса жакынкы жылдары Кыргызстандын дагы чек аралары такталып, чек арадагы кырдаалдар дагы мындай жөнгө салынат деген ойдобуз. Биз Араван районунан чыгып баратабыз. Бул Араван районундагы Керметөө айылындагы Гүлбар айылына кире бериш жер. Мына биз ошентип Араванды аяктап Ош шаарынын аймагына кирип баратабыз. Ак жол деп жазып коюптур. Бүркүттүн символикасы түшүрүлгөн мына ушул Аравандын кире бериш дарбазасы. Аркасы. Кош Араван анда эмесе биз Ош шаарына жол тартабыз. Мына ушундай биз Араван жөнүндө, чек аралар жөнүндө, дыйканчылык жөнүндө, Аравандагы өндүрүштүк ишканалар жөнүндө азыраак маалыматтарды айтып өттүк. Катачылыктар болсо кап этпейсиздер. Видеону бөлүшүп, комментарий жазып, класс басканды унутпаңыздар. Биз бул видеону мына ушул биздин подписчиктердин, катталуучулардын суранычына ылайык тартып өттүк. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.